курулуш компаниясынын колдоосу менен даярдалды. Өзүнө ишенген балдарды кантип тарбияласа болот? Балам өзүн өзү баалай билип, өзүнө ишенүүсүн каалайм. Бул үчүн эмне кылсам болот? Ооба, жогорудагы эки сапат учурдун зарыл жана маанилүү талаптары десек жарашат. Ар бир жасаган ишинин аркасында тура билген, турмуштун түрдүү кырдаалына туруштук берип, жол таба билген, жоопкерчиликтүү, ийгиликтүү инсан. Ким баласынын бул мыкты сапаттарга ээ болушун каалабасын. Азыркы күндө өзүн баалап, өзүнө ишенгенди үйрөнгүсү келгендер жаш кары дебей сабактарды алып психологторго байма-бай каттап келишет. Сиздин уул кызыңызда 10, балким 20 жылдан кийин бул көйгөйдөн улам жабыр тартып калышын албетте каалабайсыз. Эмесе, өзүнө ишеними күчтүү адам кантип тарбияланат деген суроого жооп издеп көрөлү. Эң башында айта кетчү маанилүү жагдай, өздүк ишеним бул текеберчилик, адамдардын арасында мен силерден кыйынмын деген жагымсыз аура жаратуу эмес. Башкаларды тымызын басынтып, өзүн ашыкча маанилүү сезүү эмес. Чынында мындай адамдар түпкүрүндө өзүнө ишеними аз, өз кемчилигин кабылдаганга алы жетпегендер экенин айтышат психологдор. Чыныгы, өздүк ишеним аты эле айтып тургандай адамдын табиятында бар болгон бир өзгөчөлүк. Ал эми ошол өздүк табияттын ичинде эмне бар? Баланын жалаң гана күчтүү сапаттарыбы? Жок, алсыз жагы, күчтүү жагы, таланты, кемчилиги, болгон кулк мүнөзү камтылган. Күчтүү тарабы албетте кубандырат. Маселе баланын алсыз жагында. Ата-эненин алгачкы милдети жакшысы менен кошо жаманын, алсызында кабыл кылууга, өзүн сыйлоого баланы көндүрүү. Кантип десеңиз, бала ката кетиргенде, ушуну да кыла албайсыңбы? Акмак келесо деген сөздөр колдонулбашы керек. Мындай жеме угуп чоңойгон бала эч качан өзүнө ишенбейт. Алсыз сапаттары, каталары үчүн өзүн жемелеп, 5 кишинин башы бириккен жерде үнүн катуу чыгарып сүйлөй албай калат. Кайсы жерде жаза басып ката кетирип алам деп унчукпай отура берүүнү артык көрөт. Ар бир ата-эне өздүк ишеним деген өзүнө болгон сый экенин түшүнүүсү зарыл. Ал эми өзүбүзгө болгон сый, алсыз жагыбызды кабыл кылып, күчтүү тарабыбызды туура колдонгондо гана пайда болот. Айрым ата-энелер баланын бардык каалоосун аткара берсек, өтө эрке болуп калат, катуу эле кармаш керек деген ойдо. Баланын бардык каалоосун аткара берүү деген нерсе жок албетте. Аткара да албайбыз. Болгону баланын пикирине сый мамиле жасап, сылык болсок, ортодогу конфликт дагы жоюлат. Көпчүлүк ата-эне өзүнө ишенген бала кандай болот деген суроого бат тил табыша билген, тың, активдүү, уялбаган деп жооп берет. Ошондо жоош, көп сүйлөй бербеген уяң балдардын өзүнө болгон ишеними азбы? Балдардын али ачыл элек жөндөмдөрү көп болот. Алардын көзүнчө бул уялчаак, окууга көңүлү жок, кыла албайт го деген сөздөрдү айтып, балага терс энергия берүүнүн кереги жок. Ата-энелер уялчаак же жакшы окуй албаган баласын «Карачы тигинин баласы уялбай муну кылды, тигин айтты, а сен болсо» деген сөздөр менен ого өтөр анын али ачыл элек турган башка жөндөмдөрүн да басмырлашат. Сүрөттөн 5 алып математикадан 3 алган кызыңыз балким чыныгы искусство адамыдыр. Сүрөт өнөрүн өнүктүрүүсүнө жардам бериңиз. Жалгыз эле дене тарбиядан 5 алган балаңызды ашыкча жемелегендин кереги жок. Спорт жаатында мүмкүнчүлүк түзүп коюңуз. Кыскасы, балаңыздын күчтүү тарабын дагы да күчтөндүргөнгө аракет кылыңыз. Оңдойм деп алсыз жагына ашыкча басым жасай бербеңиз. Баланын чыныгы жөндөмү ачылбай калат. Балага тарбия берип жатканда эл көзүнө ылайыктабай, өзү үчүн тарбиялоо маанилүү. Кийин чоңойгондо бала ата-энем сыймыктансын, чоң жумушка кирсем мени башкалар сыйлашат, окууга өтпөсөм уят болот деген көз каранды максаттардан алыс болушу керек. Көз каранды максаттар ачык эле өзүнө болгон төмөн баа менен төмөн ишенимдин далили. Ымыркай кезинен тартып ага чыныгы сүйүү менен коопсуздукту сездириңиз. Камкордукту эч качан аксатпай, милдет кылбай улантыңыз. Мындай мамиле ата-эне менен баланын ортосундагы бекем ишенимди гана жаратпастан, баланын көз каранды максат коюп, башкалардан мактоо, сый күтүп сарсанаа менен жашоосуна жол бербейт. Сиз бул кеңештерди алгандан кийин балаңыз кайсы куракты болсо дагы кеч калдым дебестен каталарыңызды оңдой аласыз. Ооба, балким көп энергия аракетти талап кылуусу мүмкүн. Бирок кылса ишке аша турган нерсе. Жыйынтыктап айта турган болсок, ата-эненин чыныгы сүйүүсүн, мээримин, камкордугун жетиштүү көргөн баланын гана өзүнө болгон ишеними күчтүү болоорун унутпайлы.